Бүгүн республикалык штабта саламаттык сактоо министринин орун басары Төлөө Исаков коронавирус боюнча өлкөдө болуп жаткан учурдагы абал тууралуу айтып берди. 2020 жылдын 24 мартына карата республика боюнча коронавирус инфекциясын жуктуруунун 26 жаңы учуру катталды. Мындан улам Кыргызстанда жалпы 42 адамда COVID-19 вирусу аныкталды. Алар төмөнкү медициналык мекемелерде жайгашкан. Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош облустар аралык клиникалык ооруканасында, Ноокат аймактык ооруканасында, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында, Баткен облустук бириккен ооруканасында. Мындан сырткары ооруканага жаткырылгандагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Жаткырылгандардын арасында 1 жашка чейинки 2 бала бар. Алардын ичинен бирөөсүндө коронавирус инфекциясы аныкталды. 6 жаштагы 1 балада коронавирус инфекциясы аныкталды. 14 жаштагы 1 өспүрүмдө коронавирус инфекциясы аныкталды. Калгандарынын жашы 16-дан 86 жашка чейин. Кыргызстандын православ чиркөөлөрүндө коомдук сыйынуу жөрөлгөлөрү убактылуу токтотулду. Ал чиркөөлөр жабылбай турганын каалоочулар барып, чырак жагып, сыйынып кетсе болорун. Бирок көп адам чогулуучу жөрөлгөлөр азырынча өткөрүлбөй турганын билдирди. Коронавирус коркунучуна байланыштуу жума намазын мечиттерде окуу 17 мартта убактылуу токтотулган. Муфтий дүйнөдөгү мусулман мамлекеттердин диний фатваларын эске алуу менен коронавирус оорусу эл көп чогулган жерде таркоо коркунучу болгондуктан жума намазынын ордуна бешим намазы үйлөрдө окулсун деп чечим кылган. Мечиттер жабылбай турганы, намаз убактысын билдирүүчү азан айтылып турары, 5 убакыт намаз үйдө окулары айтылган. Даватка да убактылуу чектөө киргизилген. Дин комиссиясынын маалыматына караганда Кыргызстанда 2,5 миңден ашуун мечит бар. Жалпысынан өлкөдө 3200 диний уюм каттоодон өткөн. Христиан багытындагылардын саны 399. Жумгал районунда жалгыз бой жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын үйлөрү дезинфекцияланды. Маалым болгондой, коронавирус инфекциясын алдын алуу максатында жерлерде ыктыярдуу топтор түзүлүп, райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте жалгыз бой жана улгайган 110 жашоочунун үйлөрүндө дезинфекциялоо иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле керектүү антисептик каражаттар менен камсыз кылып, ар бир жаранга коронавирус инфекциясынан кантип сактануунун жолдорун түшүндүрүп беришти. Мындан тышкары өтө муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк, дары-дармек, медициналык бет каптар менен камсыз кылышууда. Бул иш улана берет деп айтылат маалыматта. Учурда жашы 80ге таяп калган Асылкан Акитаевада бүгүн тыным жок. Айтымында кыргыз аял заты уузчулукка жакын. Демек ар бир үйдө ийне кармап, жип саптаган кыздар менен келиндер жок эмес. Ал эми мындай шартта өткөндө тартыштыгы өзгөчө сезилген бет каптарды өз алдынча тигип алууга неге болбосун? Буга резина керек экен, 15 сантиметр кийсесин кулагга такканга. Эгер резинаңар жок болсо, кыйналбагыла. Резина иштеп дүкөнгө барба. Момунту эле боо тагып аласыңар. Мына момундай эле, жомоундан эле боо кестемеден кес боо тагып аласыңар дагы резинанын ордуна ушундай эле пайдаланып алып койсоңор болот. Эми бул эң эле жөнөкөйдөн баягы мода кубалаган заман эмес азыр. Мода кубалаган жок. Биз эл аман эсен калсак деп атабыз. Учу чыгып кетпесин деп бекитишибиз керек. Чынында эле азыр бардыгы уюлдук телефондорун тиктеп, убакытты текке кетиргенден көрө минтип элге керектүү иш жасаса, берилген акбаталар арбын болор. Мына ушул асыл ойду бекем туткан Асылкан апа бүгүнкүгө 50гө жакын бет кап тигип, аларды Нарын шаардык мэриясына тапшырды. Бирок ушуну менен эле чектелип калгысы келбей, дагы эле эңириде көз майкорогон тикмечилик менен алек. Сотканы бир 2 саат таштап койсоңор эле 5-6 маска тигип аласыңар. Сотканы көп чукубагыла, мен өзүм чукубайм да. Себеби мага ал тескери таасир этет. Сотканы чукугандан көрө ушундай пайдалуу иш кылгыла. Өзүңдөн ашып баратса бер, кошунаңа, көп балалууга бер.
Анан мен бул жок болсо кантем дебегиле. Боо жок болсо дагы бир жолу айтам, муну боон эле бул жерге машина кетип, колго деле тепчип тигип алам. Кыйынчылыгы жок. Машинанын жоктугу бар болболу. Мына колго деле жасап аласыңар. Кулак илип коесуңар, мынтип туруп эле. Эч кандай кыйынчылык жок. Ама эсинде жок болсо кантем дебегиле. Ушул каарманыбыздын колунан жаралган бет каптар өзүнүн сапаттуулугу жана колдонуу мөөнөтүнүн узактыгы менен өзгөчөлүү болгону аларды маал-маалы менен жууп, тиешелүү санитардык гигиеналык талаптардан өткөрүп коюу зарыл. Бул өзүңөрдүн үйүңөрдө урунган оокат, могу кестеме. Өзүңөрдүн урунган оокатыңар, өзүңөр кандай тазалык турсаңар ошо. Анан мунун бир жакшы жери жууп, хлорго чылап, үтүктөп койсоңор болот. Мисалы, мардин үтүктөй албайсыңар да, а муну чылап үтүктөп койсоңор болот. Кошумча маалымат иретинде бүгүнкү күндө Нарын шаарында жана районунда бет каптарды жана атайын формаларды тигүү менен машакаттанган 3 цех бар. Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Ага ылайык ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев Бишкек шаарынын коменданты болуп дайындалды. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдинов Ош облусунун Ош шаарынын Ноокат жана Кара Суу райондорунун коменданты болуп бекитилди. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы Жеңишбек Жоробеков Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарынын жана Сузак районунун коменданты болуп дайындалды. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов Бишкектеги Ак Кеме мейманканасында обсервацияда жатат. Бул тууралуу обсервациянын башкы дарыгери Чоро Сатаев билдирди. Анын айтымында ал чет өлкөдөн 20 март күнү учуп келген. Ал медицина кызматкерлеринин айткандарын аткарууда. Обсервациянын аймагында болуп, бөлмөсүнөн да чыккан жок, дейт Сатаев. Жарандарды кабыл алуу тартиби убактылуу өзгөртүлдү. Коронавирус инфекциясынын пайда болгон коркунучун алдын алууну күчөтүү жана калк арасында санитардык эпидемиологиялык абалды камсыздоо максатында жарандарды кабыл алуу тартибине убактылуу өзгөртүү киргизилди. Тактап айтканда, жарандардын кабылдамаларга жеке өзү келүүсү убактылуу чектелип, электрондук жазуу жүзүндөгү жана телефон аркылуу кайрылуулары гана кабыл алынат. Эгер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына суроо талабыңыз болсо, электрондук түрдө 3W-KG порталы аркылуу жазуу жүзүндө жана 03522 51480 0701 60 0635 телефон номерлери менен кайрылууңуздарды өтүнөбүз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты. Урматтуу Нарын шаарынын тургундары, өлкөгө өзгөчө кырдаал киргенине байланыштуу шаардагы кафе-ресторандар, дүкөндөр, базарлар жабылды. Бирок тамак аш сатуучу дүкөндөр жана дарыканалар эртең мененки саат 8ден кечки саат 12:00 чейин иштейт. Ошондой эле банктар өз тартибинде күндөгүдөй эле график менен иштеп жатканын маалымдайбыз. Коронавирус илдетин алдын алуу үчүн ар бириңиздер сак болуп, дүкөнгө, дарыканага же банкка баруу зарылдыгы чыкса, 1 метр аралыкты сактап, жеке гигиенаны сактоону унутпай, бет кап жана антисептикалык каражаттарын колдонуңуздар. Нарын шаардык мэриясы.